Андан кийинки көйгөйлүү маселе, Мирлан Исакбаевич, урматтуу депутаттар, бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинеттен кабинетти кыдырып, биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Профсоюз федерациясы эки жаат болуп бөлүнүп алып мушташып, бири-биринин тумшугун канжалатып, бири больницада, бири милицияда жүрөт. Учурда правкомдо эки төрага бар. Экөө бири-бирин мыйзамсыз деп атап, төраганын кабинетин талашып жатышат. Бирок укук коргоо органдары төрага шайлоо процессине кийлигише албайт экен. Кечээки профсоюздон шайлоо болбодубу? Шайлоо болушуп, ошо мыйзамдуу же мыйзамсыз деп ошону эле чыгарып койбойсуңар бүгүн. Кесип коюштар, бирок ал жерде анын шайлоонун өткөндүгүн, мыйзамдуулугун сот гана оценка бере алат да, укук коргоо органдары, тергөө органдары ошолорго кийлигише албай калабыз да, ошондой бар. Жок, ал жерде ограничение бар да. А белки баягы нанесение телесных повреждений боюнча судебно-медицинская экспертиза дайындалган, анын жыйынтыгы менен оценка берилет. Жана кол койгондору боюнча кайрылган мошенничество. Ошону подделка деп ошонун негизинде жүргүзүш керек. Рейдерство кылып атат. Мисалы үчүн мен деле общественный организациянын лидери болом да. Оған соғыштың ардагерлери. Біз отырсақ эле бир топ адам келип алып эле колуңду бурак эле эшикке сүйрөп чыгарып кое турган заман эмес да. Алар ошондой кылып атат да. Кызды приемныйга кызды сүйрөп чыгып туруп, опечатать этип туруп, бөлөк болду сен иштебейсиң деп атат. Анан барып кой кирем десе төрөгасы, например, бизге арыздар түшүп атат. Бетин тытып, жанакы берден барган бир баланы коем жардам берейин деп. Тепкилеп сүйрөп чыгып атышат, например. Саап атышат деп жактан келип алышып туруп. Анан кандай эч кандай сот элемне точка коюш керек экен. Следствие жүрүш керек да. Телесный повреждение болуп атат. Самоуправство болуп атат жерде. Биз баягы шайлоо жөнүндө, а белки немелер боюнча оценка берилет юридикалык. Бериш керек, срочно бериш керек да. Мен больницага кармап жатып эле кечке сурай бермекмин. Профсоюз уюмуна байланыштуу мыйзамдын аткарылышын иликтеген депутаттык комиссияда бир нече маселе көтөрүлдү. Алардын бири профсоюзду айланып жаткан миллиондогон сом каражаттар. Мамлекеттен берилген 300 миллион сом, анан билим берүү министрлиги, саламат сактоо министрлиги кошулуп эле булар 400 миллион сом жыйнайт экен, 700 миллион сом болуп атат. Ушул 3 эле булактыкы да, калганын кошпогондо. Мен ойлойм, бул жерде 1 миллиарддан сом чоң акча. Анан билим берүү министрлиги, өкмөттүн өкүлү, тармактык комитетке ма Центрайн 74 миллион сом биздин эсеп боюнча аны аныктап которот экенсиздер. Эми 74 миллион сом деген 1 миллион доллардан ашык акча. Биздин бир чоң районубуздан бир жылдык бюджети 100 миллион сом тегерек эле, мисалы үчүн ошол. Анын ичинде бардык нерсе бар. Пенсиясы бар, пособиясы бар, башка нерселери, ошол кылган жумуштары. Бул жерде ал тармактык комитетте канча адам иштейт? 5-6 эле адам иштейт. Бизге түшкөн маалыматтар боюнча ал акчалар бүгүнкү күндө ошол банктарда, депозиттик шоттордо, же болбосо кандайдыр бир финансылык иштерге колдонулуп атат дейт. Комиссиянын жыйынында профсоюзга тийиштүү мүлктөр, курорттор менен эс алуучу жайлардын арзыбаган бага сатылып кеткендиги тууралуу дагы маселе көтөрүлдү. Мамлекеттин мүлкү боюнча жана сатылып кетти, ижарага берилип кетти деген ошончо дагы берсе, эң негизги мүлк да мамлекет ушул вакытка чейин иштеткен, өзү иштетип келип, жана бүт баарына жанагы профсоюздорго жана элдерге шарттар түзүп берген мүлктөр бүгүнкү күндө сатылып ижарага берилип кетип жок. Ал жерге жөнөкөй адам бара албайт. Жана менчиктиги болсо жеке болуп кеткен. Турбазаны эми баарыбыз билебиз. Алда кандай сатылып кеткенин талай айтып. Эң чоң субъекти мындайча айтканда. Анын ичинде кандай гана зданиялар бар эле. Андан эми жүздөп саналат. Анын баарын биз элге ачык, айкын айтышыбыз керек. Эмне себептен сатылган? Себеби ошо профсоюздардын мыйзамы боюнча эч кандай мүлктү сатканга эч кимдин укугу жок. Ал мыйзамда так жазылган. Анын өздөрүнүн ички уставтарын кандайдыр бир өздөрүгө ыңгайлаштырып кылган иштери боюнча мен ойлойм жооп бериш керек. Тармактык профсоюздардын төрагалары өздөрүнө 100 миң, 200 миң сом айлык коюп алган. Учурда алардын Бишкек шаарында 3-4 квартирасы бар. Lexus минип норка шуба кийип жүрүшөт. Депутаттар бул тууралуу канча маселе көтөрбөсүн, укук коргоо органдары эч кандай реакция кылышпай жатыптыр. Алар таанып атышат. Кожоюк Чачевич калп айтат деп. Байлана мемлекет уктап атып эле бирөөнүн айлыгын түшүмөн көрүп жазып атып турмун, например. Мен деген бир жактан алам да.
Силер деле алгыла да доказать эткиде. Алардын айлыктары 27 мың, 25 мыңдан жазып коюп, вознаграждение деген малекет бар экен. Доход кылып алат экен, аны 12 айга бөлсөң эле чыгып атпайбы 159 мыңдан 300 мыңдан. Каяктан булар жазып алып турганын бар. Анан коомчулуктун башына айлантып атат, айбыла калпайтып атат, жөнүн айтып атышат деп. Аны алып чыгып доказать этип койгула. Анан өзү эле ошол мүчөлөр өздөрү эле тытат аларды. Карасаң биздин акчанын баарын жеп аткан налево направо деп. Ошон үчүн биз коомчулукка так маалымат берели деп атабыз. Тигилер чыгып алып айтып атышат, депутаттар калпайтып атат деп. А биз укук коргоо органдарына берип атабыз, калпайткан жокпуз, доказать этип берип атабыз, силер да подтвердить этип койгула деп атабыз. Ошолорду чогуу иштегиле да. Башкы прокуратура профсоюз уюмунун үстүнөн 17 кылмыш ишин козгогон. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы 14 кылмыш ишин козгогон. Бирок бирөө дагы сотко жетип, жыйынтык чыга элек экен. Мындан тышкары 4 кылмыш иши состав жок деп кыскартылган. Алардын мыйзамдуулугу прокуратура органдары тарабынан окулуп чыгып, мыйзамдуу деп табылган. Мындан сырткары калган кылмыш иштери боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүп, азыркы күндө жыйынтык чыга элек. Иштеген деле жоксуңар. Эскинде жазып берип атасыңар да. Иш качан токтогон, кайта кеткен, анан кийин следствие прекращен дегендин баарын жакшы билебиз. Биз ошого макул эмеспиз деп комиссия түзүп атабыз. Зилайлыкты камап койдуңарго незаконное обогащение деп. Бул жерде бүт незаконное обогащение. Форма собственности частный деп атасыңар, например, профсоюзду. Ошону менен прекращается деланын барчы. Частный болгону менен мындай түпкүрүн укук органдары, если патриот болсоңор карап көргүлө. Бул мамлекеттин мүлктөрүн сатып атышат. Көз карандысыз дегенге таянып алып мен баягыда да айткам. Бул көз карандысыз деген профсоюз мээсине түйүп алган баары теңчи. Анан биз билебиз, например, каерде кайсы следакторго, например, акча берип атканчы. Андан кийинки көйгөйлүү маселе, Мирлан Исакович, урматтуу депутаттар, бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинеттен кабинетти кыдырып, биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле мындай, ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле. Доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим деп атат. Мүлктөрдүн баары сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директор деген 28 киши мамлекеттин ичинде мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Мына достук гостиницасын сатабыз деп жүргүп атышат азыр. Андан бөлөк саякатты берип ийгени, Турбазада жерлерди, көлдөгү жерлерди сатып ийгени, айтор көп нерсе бар. Жана фот дегенге 300 миллион анда бербейли. Анда жана 1% өздөрү чогултуп өздөрүнчө иштесин. Мамлекет милдеттүү түрдө 1% чогултуп берип атат. Бир эле образованияда канча миллион деген акча түшүп атат. Каалагандай айлык коюшса, каалагандай мүлктү сатышса, көлөчүн кие албай калгыга чейин 90-дан ашкыча жумушта болушса, булар Кудайдын эркесиби? Эмне деген мүлктөр бар? Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Келип алып ар кайсына айтып, тааныш билиштерин салып, депутаттарды келип алып, мына ачык номерлар менен жазып атат. Мен азыр берип коеюн, Мирлан Исакович. Чара колдоңула. Эмне бул, эмне деген сөз? Уже ачык эле телефондорун жазып эле бараны. Мен бир жолу чимкириктер деп сөзгө айтып, бир элита деп койсом эмне дегендиги асылуу болду. А чынын айтам, берде кимдер отурат? Бири-бирибизди карап, колдоп, мондайларга бөгөт коюш керек. Мирлан Исакович, мен азыр берип коеюн мына телефондор менен ачык жазып аткандарды. Анан айтып коеюн. Профсоюздун законун колдоп өткөзбөсөк, биз коомчулукка шылдың болобуз. Чоң рахмат.